Баткенде айдоочулук көлүк алуу үчүн экзамен тапшырып жаткан жигит телефонун шымына катып алган. Автомектептин бүтүрүүчүсү уюлдук телефонун шымына катып экзаменге алып келген. Бул тууралуу транспорттук каражаттарды жана айдоочулук курам каттоо боюнча мамлекеттик агенттиктин басма сөз кызматы билдирди. Транспорттук каражаттарды жана айдоочулук курамды каттоо боюнча мамлекеттик агенттиктин Кызыл Кыя шаардык бөлүмүнүн кызматкерлери айдоочулук көлүк алуу үчүн теориялык экзаменди телефон аркылуу тапшыруу аракетин токтотушту. Маалымат булагай, аралаш маалыматтар. Президент Садыр Жапаров Мединадагы пайгамбардын мечитинин имамы шейх Салах бин Мухаммад Аль-Будейр менен жолукту. Президент имамдын сапары кыргыз аалымдарына, дин кызматкерлерине пайдалуу болоруна жана алар анын тажрыйбасынан баалуу билим ала аларына ишенимин билдирди. Ал эми Салах бин Мухаммад Аль-Будейр эки өлкө билим берүү, саламаттыкты сактоо, дин жана кайрымдуулук долбоорлору жаатында кызматташуусун тереңдетип жатканын белгиледи. Ошондой эле сапары келечектеги белгилешкен долбоорлор жана демилгелер үчүн бекем негиз түзөрүнө ишенимин айтты. Маалымат булагай, Спутник KG. Урматтуу Москва шаарындагы эмгектенип үй бүлө багып жаткан мекендештер, сиздер үчүн 12 жылдан бери таза документ жасап келе жаткан Али Байкени сунуштайбыз. Документтердин бардык түрүн ишенимдүү түрдө жасап беришет. ЭН, СНИЛС, медкнижка, справка, перевод паспорта, ДМС, ОМС, детский полис, медкарта, трудовой договор, проверка регистрации, проверка запрет, проверка черный список. Эгерде мөөнөтү бүтүп калса, базадан чыгып кетсе, Сахаровага барган эмес болсо, 3 айга продление кылып берет. Бир айда бир базасын текшерип, базадан чыгып кетсе, кайрадан киргизип берет. Байланышы үчүн +79 29 541 02 05 номерине кайрылсаңыздар болот. Садыр Жапаров эки элчини кызматынан бошотту. Бактыбек Аманбаев сүрөттү оң жакта Кыргызстандын АКШдагы элчиси кызматынан, Муса Жаманбаев Кыргызстандын Өзбекстандагы элчиси кызматынан бошотулду. Аманбаев бул кызматка 2021 жылдын апрелинде барып, былтыр августтан тарта Канададагы өкүлчүлүктү кошуу аркалай баштаган. Ал эми Жаманбаев 2022 жылдын апрелинен бери элчи болуп иштеп келген. Жүрөк ыйрайт. Камчыбек Ташиев Жалал Абаддагы жатак мектептин абалына кейиди. УКМК төрагасы Камчыбек Ташиев Жалал Абад облустук көркөм сүрөт жатак мектебине барды. Абал жатак окумак тургай турганга болбойт, ошондуктан жаңы курабыз. 100 бала жаты окуй турган эң алдыңкы технологиялар менен жатак мектеп курабыз, деди ал. Маалымат булагай, Сереп Медиа. Жүрөк ыйлайтты, жүрөк. Акыбал өтө чатак, өтө начар. Бул жерде окууга турмак, бул жерде турганга болбойт. Ошондуктан бул жерде башкадан жаңадан куруп чыгабыз. Жаңадан куруп чыгып, бул жерде 100 бала жатып окуй турган эң алдыңкы технологиялар менен сонун кылып мектепти курабыз. Жатак мектеп курабыз, Кудай буйрса. Ошону куруп чыгып, мына мэр менен да сүйлөшүп атабыз. Могул жерде калып кеткен мондай медучилищенин 10 сотуктан ашык жери бар экен. Аны да кошуп атабыз. Бул жерде чоң сонун жатак мектебин жасайбыз. Каражат республикалык казынадан бөлүнөт жана демөөрчүлөр да тартылат. Курулушту атайын кызматтын төрагасы Камчыбек Ташиев өз көзөмөлүнө алат. Ташиев жергиликтүү жетекчилерге тапшырмаларды коюп, мектепти долбоордо көрсөтүлгөндөн да артык кылып жасоону тапшырды. Парктар болсун, обязательно сөзсүз түрдө парк болсун, тегерегине бүт багдарактар дегиш керек. Бул жерде ресми эме кыйын. Муну жакшылап койгон, 3 эмес 4. Ошолорду баардыгын караңыз. Анан кийин мунун эстетический жагын баардыгын өзүңүз карап чыгыңыз. Сиз эми как специалист катары баарын билесиз, өзүңүз жакшы ошол жерде өмүр бою иштеп келатасыз. Аталган мекеменин имараты 1906 жылы курулуп, авариялык абалга кептелгенде эбак эле болгон. Буга чейин жаңы имаратка муктаждык боюнча бир канча жолу көтөрүлүп турду. Өткөн жылдан тарта көркөм сүрөт мектеби Жалал Абад мэриянын балансына өткөрүлүп, балдар убактылуу башка жакка жылдырылды. Ага чейин дал ушул жайда жатып окушчу. Быйыл өкмөттүн токтому менен Жалал Абад шаардык мэриясына өткөрүлүп берилген. Өткөрүлүп берилгенден кийин эле келип, мен өзүм таанышып, бул жерде 21 бала, 9 кыз окуп аткан экен. Шарт начар болсо дагычы. Анан буларды мен 6-мектепке көчүрүп, ошол жакта окутууну улантып атат. Анан бул жерге жаңы имарат түшүү пландалып атат. Жалал Абад областы боюнча көркөм сүрөт борбору
болуп катталат да. Бирок мэриянын балансында болот. Биздин мына мектептин максаты негизинен биз мына келечектеги мына биз улуттук көркөм сүрөт академиясынын алдында уюшулгандыктан биз ал жерге профессионал сүрөтчүлөрдү жиберебиз. Анан калгандары өз мисалы сүрөтчү мугалимдер, чагат архитекторлордон балдардын каалаган кесиптерине даярдайбыз да. Өтө кубанычтабыз азыркы мына Камчы Кыдыршаевдин келип, ушу өзүбүз менен өзү келип жолукканы өтө терең ыраазычылык билдирем. Жамааттын балдардын атынан, ата энелердин атынан ыраазычылыкты билдирип кетем. Жалал-Абад облустук көркөм сүрөт жатак мектеби 8-11 класстын окуучуларын кабыл алат. Учурда облустун ар кайсыл аймагынан көркөм сүрөт өнөрүн үйрөнүү үчүн келген 32 бала тарбияланууда. Асия Сыдыкова, Замирбек Тойчубаев, Регион телеканалы, Жалал-Абад.